Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү жана массалык кармоолор күч алууда. Россиянын аймагында документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС, ИНН, эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, кара тизмеден текшерүү албетте официалдуу. Документи иштерде кандай көйгөй болбосун, Али мырза менен байланышыңыз. Байланыш телефону +7 996 988 33 03. Токмок шаарына качан 1 миллиард сом бөлүнүп берилди? Айтылачы? Эч качан болгон эмес. Тарыхта болгон эмес ушу Токмок шаарына 1 миллиард бөлүнүп бергени. Былтыр урматтуу президентибиз өзү башында туруп бөлүп бергиле Токмокко деп туруп бөлүп бергенбиз. 1 миллиард сом акча бөлүп бергенбиз. Ошол акчадан эч кандай натыйжа чыкпаптыр. Так, ГКМБ ошо 1 миллиард сом акчаны каяка бөлүнгөн, кайсы объектилерге бөлүнгөн, ал объектилерге иштеген иши, натыйжалуулугу, пайдасы, зыянын толук изилдеп чыккыла. Уктуңузбу? Толук изилдеп чыккыла. Ушул нерсени мен урматтуу жетекчилер баарыңарга айтып коеюн. Мына район акимдери отурасыңар. Райондун центрлери бар. Мына мен айтканды угуп атасыңар, Шаарда машина менен жүргөнүңөр көрбөйүн. Жөө жүргүлөгүн. Шаардын ар бир метр жерин жөө басып, аралап, көрүп, суу жетпеген жерден суусун, тазаланбаган жерин тазалап, эгилбеген жерин эгип, жаман болгон жерлерин баарын карагыла. Уктуңарбы? Суусунан баштап инфраструктурасын бардыгына. Силерден талапты коюп сурамайчы, силерден эч ким сурабай турбайбы? Мына губернатордун акыбалы бул. Сиздин акыбалыңыз бул. Токмок шаарын ушундай кылып атасынан сиз районго барып сурамак белеңиз. Районго барып сурап, кайсы районну жыргап атканын көрмөк белеңиз. Бүт кыдырап. Кыдырганыңыз кана? Эмне үчүн көрбөдүңүз да Токмок шаарын? Эмне үчүн көрбөдүңүз Токмок шаарын? Кыдырсаңыз, сөзсүз түрдө президентибиз тапшырманы берип, мен келип, могул жерде чогулушту өткөзүп, силер менен ызычуу болушуңуз керек беле. Ушунун баарын сиз жасашыңыз керек. Сиздин түздөн түз милдетиңиз. Уялбайсыңарбы, иштебейсиңерби? Иштебесеңер кеткиле да. Урматтуу президенттин өкүлү, Чүй облусу боюнча акимдер, шаардын мэрлери, силердин ар бириңерге 3 күндүк убакыт. 3 күндө ойлоңгула. Иштегиңер келбегениң кет арыз жазып. Иштегиң келбегениң, иштей албагандыгың, же болбосо ушул ишке көзүң жетпегениң арыз жазып кеткиле. Уктуңарбы? 3 күнүн ичинде. Кеткениңердин ордуна жаңы балдар иштейин деген уул кыздарыбыз келип иштейт. Кетпей калып иштегениңерге талап ушундай коюлат. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрине Чүй облусундагы ар бир объекттин курулушун көзөмөлгө алуу жана сапаттуу кылып бүтүрүү, ал эми транспорт жана коммуникациялар министрине 2026-жылга чейин Чүй облусундагы негизги жолдорду оңдоо тапшырмасы берилди. Белгилей кетсек, аткарылган иштердин баары атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө болот. Жана мындай жумушуна кайдыгер жасаган ар бир жетекчилердин ким экендигине карабай аяусуз чара көрүлөрүн эскертти.
Саламатсыздарбы кыргыз элим? Менин атым Эрмекбаева Зинат. Кудайбердиев Абдунурдун апасы болуп, балым 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сиздердин алдыңыздарга чыгып жатканыбыздын себеби операцияга муктаж болуп турабыз. Турция мамлекетинде операция болот. Операциябыздын суммасы $47,900. Операциядан кийин сүйлөп кетет деп кепилдик берип жатышат врачтар. Эл арасында сүйлөп жүргөнгө не жетсин? Ушу баламдын сүйлөп кетишине жардам бериңиздер. Көп түкүрсөгөл болот. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар кыргыз элим. Баламдын сүйлөшүнө себепкер болуңуздар. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Бул да бир Алланын сыноосу экен. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Биздин реквизит номерлер 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар 3798. Урунбек деп чыгат. Реквизит номерлер, карталар өзүмө караштуу. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Во исполнение поручения нашего уважаемого президента я вот так езжу, сам лично езжу и проверяю все эти ваши просьбы и каким-то образом мы их исполняем. Поэтому и в дальнейшем также будет. В дальнейшем дается поручение мэру города Айбек Жаншбековичу, тем, чтобы все те проблемы, которые возникают вокруг или там по территории города Бишкек, он обязан решать днем и ночью. Для этого его президент сюда поставил. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык УКМК тарабынан коррупцияга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө бүгүн атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев Бишкек шаарында бир катар объекттерде болуп, анын катарында Туңгуч Кичи районунда жергиликтүү эл менен жолугуп жашоочулардын бир катар көйгөйлөрүн укту. Азыр атайын мына шаарыбыздын мэри Айбек Жаншбекович сала келдик. Эмне проблемалар бар, айтыңыздарчы. Бир өң айткыла. Негизги проблемабыз мына туңгуч боюнча негизги проблемабыз. Мен бул жерде алдан күтүп аткам канча жылдан бери. Инженер строитель катары 89 жылдан бери ушул жерде начальник дом управления болуп иштеп жүргөн катары колунда генплан карап отуруп, генплан колунда жүргөн үчүн могу жерде скверде өзү проект боюнча генплан боюнча. Мына турган жер. Турган жерибиз полностью немеден баштап уездоводон немеге чейин. Бирок колунда бийлиги бар, дүйнөсү бар адамдар өздөрүнүн чын немесине ушу 40 миң, 30 миң элдин жыргалчылыгына карабай, өз карабаштарын кызыкчылыгы менен колдонуп келатат. Что наш уважаемый президент Садыр Кожоевич дает нам поручение тем, чтобы все свои властные полномочия, которые дано государством, использовать в пользу и во благо населения. Это самое главное. А так некоторые наши чиновники так научились, и они так чувствуют себя так, как будто бы эти полномочия даны ему лично, чтобы он лично свою жизнь устраивает. Этого не будет. Этого мы не допустим. Поэтому во исполнение поручения нашего уважаемого президента я вот так езжу, сам лично езжу и проверяю все эти ваши просьбы, и каким-то образом мы их исполняем. Поэтому и в дальнейшем также будет. В дальнейшем дается поручение мэру города Айбек Жаншбековичу, тем, чтобы все те проблемы, которые возникают вокруг или там по территории города Бишкек, он обязан решать днем и ночью. Для этого его президент сюда поставил. Анда жергиликтүү тургундар көп кабаттуу үйлөрдүн ортосундагы жерде Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ирсалиев жеке кызыкчылык үчүн колдонуп жатканын айтып чыгышты. Бул боюнча тийиштүү маалыматтары бар экенин айткан атайын кызмат башчысы. Мэрдин орун басары муниципалдык жерди 6 жылдан бери пайдаланып, бирок колдонгон үчүн ижара акысын төлөбөй келе жатканын кошумчалады. Андан соң төрага Жамалбек Ирсалиевдин ишмердүүлүгүн текшерүүнү тапшырып, аны ыкчам кызматкерлер алып кетишти. Бул жерде? Канча жылдан бери? Вице-мэр, кстати, Айбек, это касается вице-мэра Рисалиева, Жамалбека, это участок. Этот участок. Азыр канча жылдан бери колдонуп келет бул? Жыл болуп калды. Көп жылдан. Бир жагы биз мисалы үчүн чыккан 35 жыл болуп калды. Бир жагын колдонгону эле. Жакын арада буякта болуп тапшырма берген, мен проектти даярдагыладагы сметный азыр акчасын кылып туруп, буякта сквер кылыла деп туруп мен. Бул жерди өзү ким караш керек? Скверди Жоқ. Бұл жерде аким бар мı? Район акими ким? Аким. Аким Октябрьский районы. Бұл жерде УКЗ начальник бар. УКЗ ким? Объектілер кимдики дейт? Объектілер ким колдонуп атат? Жамалбек. Жамалбек өз колдонуп аткан жери жок да.
Сіз қолданасыз бұл жерде? Мен 2008 жылдан бері. Тоқтап тұрсаңыз. Мынау бияқтың барын благоустройствосын жасап, бұл жерге шахмат борбордағы китепханадан көріп көрген мына жетілдер тұрады. Бирок талқалап кетишкен. Азыр кичине Сіз қолданып отырсыз? колдонуп атам. Так, шуларға қанша аренда төлеп отырсыз? Булар аренда төлөбөйт ошо. Қандай төлеп? Тоқтап тұрыңыз. Мынаулардың бардығы, мына муниципалдық сөзді муниципал эмеде территорияда турат, туурабы? Анан эмне үчүн муниципал территорияда турса төлөнбөйт? Жери неме? Чыр жери ошо. Жок, эмне үчүн төлөнбөйт? Анда чыр жерге эмне коюп алып иштеп атасыз? Булар мен койгон жокмун, бул элдики. Менде мага аренда сурап көрсөңүз, мага аренда төлөбөйм. Жөнү элдер Мыналар басып турат, сизге эс алып турат Жок, эмне. элдин коюп алганчы мындай неме. Жок, мыналарчы кимдики? Булар Жөнү жамал жүрүп күйө берди. жөнүндө жамаат. Кылган Булар да иштери. сиздики эмес. Жок. Они аренду оплачивают. Так. Кана дейт, докажи. Мындай кылалы. Мен мага бир суроо Жок, бул берип жер сквер болот деп уже чечим чыккан, азыр Чечим чыккан эмес, мындай. Жамалбек. Жамалбек Самарбекович, вице-мэр города Бишкек. Сиздин ушул жерди пайдаланып, өзүңүздүн максатыңызга бир нече жылдан бери 6 жылдан бери пайдаланып келатканыңызды элдин баары билет. Мына мени алдап коюшуңуз мүмкүн, бир адам. Айбек Жашевич алдап коюшуңуз мүмкүн, 2 адам. Элди алдай албайсыздар. Мына элди алдай албайсыңдар. Мына ак көз, кара көздөр турат, кантип алдайсың? Айтылачы. Кантип алдайсың? Мына документальный түзүшүптүр мына. Тем более бул жерде оперативдер иштеди баардыгы. Баарын айкындашты, дайындашты. Мына бул жерди сиз 6 жылдан бери колдонот экенсиз, 1 сом аренда төлөбөйт экенсиз мамлекетке. Баарын жасап чыккан болор устройство. Төлөбөйт экенсиз аренда. Жасап чыгасыз, жасап чыкпайсыз, это не ваша земля. Это муниципальная земля. Так? Муниципаль жерге 1 сом акча төлөбөйт экенсиз. Аренда төлөбөйт экенсиз. Өзүңүз вице-мэрсиз. Өзүңүз ушул аренда төлөбөгөндөрдүн аренда топтой турган адамсыз, туурабы? Туура. Мына, а өзүңүз бул төлөбөйт экенсиз. Анан дагы айтасыз, бул меники эмес, мен билбеймин дейсиз. Уят эмес. Так, смотри. Жамалбек, надо быть мужиком. Понимаешь? Надо быть мужиком, надо отвечать за свои содеянные. Ответственность надо брать, уметь надо. Если ошибку допустил, надо сказать, попросить извинения у этих населения, сказать: уважаемое население, извините, я неправильно сделал, теперь исправлюсь. Вот это другое. Кечирип коюңуздар, оңдоп берем баарын. Мына. Өзүң эле оңдоп берем. Анан кийин бул бир, экинчиден. А Жамалбек Ирсалиев, вот вы допустили здесь моральную ответственность перед населением. Так, кроме того, вы допустили уголовную ответственность. Так, государство, муниципалитет, город Бишкек от этой территории должно было получить свои выгоды, так, получить здесь арендную плату, а вы здесь бесплатно используете. Это недопустимо. Недопустимо такому человеку, как вы, вице-мэру города Бишкек. Понимаете? Ошондон сизди биз жоопко тартышыбыз керек. Башка айла жок. Биз жоопко тартпасак болбойт. Мен Ирсалиев, Жамалбекти укканда келгим деле келген жок. Себеби мен сизди жакшы тааныйм. Жакшы тааныйм. Ошондон, но в любом случае мы будем его как бы ответственность пересматривать. Так? Вот собраны все соответствующие материалы по отношению к нему. Так? И чтобы и в других местах тоже. Есть информация не только здесь, и в других местах также вы даете поручение или там покровительствуете тем, чтобы не собирать аренду. А вы сами должны были собирать аренду. Вот здесь конкретно указаны факты. Я не буду это прочитывать, чтобы там не было всем доступно. Так? Это будет доступно нашим расследователям, то есть следователям. Поэтому уже доследственной проверки в АИС ЖУИ зарегистрировано ваши материалы. Так? Поэтому согласно этих материалов нужно провести следственно-оперативные мероприятия. Кто у нас там проводит эту работу? Бишкек башкармалар. Да. С ним проводить. Жарайт. Проводите. Ал эми бул жерде болсо, бул жерде эмне кыласыңар? Көрсөтүңүз, көрөлү мына. Биякта эскизи уже баарын санаттык, ондай детский площадка болот, ушул жерде аянчы. Баарын эме кылдык. Ар жагы детей. Балдар үчүн мондай балдар үчүн мондай детский площадка жасайбыз ушул жергечи мына. Мына мэр города айтып мына келип атышат. Мына бүгүнөн баштап, уже бүгүнөн баштап бул жердин бардыгын
жанагыдай кылып не деп коет, аны бузуп, уже иштерди бузуп баштайт. туруп иштерди баштагыла. Макулбу? Канча күндө бүтөсүң? Сапаттоо үчүн бир 2 айга барып. 2 ай. Ну все, 2 ай. Никаких вопросов, ребята. Ошондой эле Камчыбек Ташиевке жергиликтүү тургундар калаадагы суу көйгөйлөрү жетишсиз экенин айтып даттанышты. Аны уккан төрага шаар мэри баш болгон тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Суга суусу аз болду да. Биз көбүнчө азыр Мен Ирригационная система жок. Система жок деп Ребята, принимайте меры. То, что там говорит, что у нас воды не хватает, это неправда. Это неправда. Просто-напросто вот это здесь вот наша уважаемая женщина правильно говорит о том, что там ирригационной системы нету. Поставьте ирригационную систему. Арыктарды казгыла, канализацияларды кылгыла, жана башкаларды кылгыла. Мына келетсең карасаң, жолду кара. Вот никто не даст мне соврать, правильно? Бүт сап-сары. Сап-сары, как будто мы находимся где-то там, я не знаю, в степи, в степях, там где-то там что-то там. Да. Бул жерде болсо тоонун түбүндө турабыз, могул жакта тоо, суу. Мен күндө аларчага чыгам. Мен күндө аларчага чыгам. Тим эле аларчада суу ашып ташып агып атат, Ошолдон бир арык сууну бул жерге алып келип кой берип койсоңуз болот. Биз азыр БСР, БТРлерди мыйзам өтүп кеткен бүт кайрып атабыз. Жок, ошону айтам да. Ошону давайте мындай кылгыла. Мындай кылгыла. Мына эжелер айтмакчы, каналларыңарды тазалагыла, башлар, но моундай болуп турбасынчы. Акыбалды караңчы. Бул биз Бишкек шаарында эмес, кайсыл бир баягы чөлдүн ортосундагы бир шаарда тургандай болуп сезип атам да мен өзүмдү. Бир адамга шарт жок. Ну нельзя же таким образом жить. Аким барбы? Октябрьский. Ким аким? Сиз аким карабайсызбы? Я. Сиз алың мына эмени чечип, кроссовканы чечип туруп, өтүктү кийип алып туруп, суу буруп келиң бияқта. Суу буруп келиң, өтүктү кийип алып туруп. Алыңыз эмени жаныңыздагы МТУнун башчыларын, кана МТУнун башчылары барбы? Бар. Алыңыздагын ол жака чыгып алып туруп, ол жакта суу буруп келиң. Суу тиякта толуп атат. Просто ошо сууну алып келип койгон адам жок. Мына сиз аким экенсиз. Уктуңузбу? Ушу аким болсоңуз районун территориясындагы бир тал куурабаш керек, Сен бир тал куурабаш эмес, сен карачы эмнелерден. Просто мне келетип уялдым мен өзүм. Бул туңгуча көптөн бери келе келем менчи. Уктуңузбу? Мен эртеңден баштап мына сууну алып келгиле. Мен ошону текшере баштадым. Мэр городка, анан Октябрьский районунун акимине мен кат жаздым. Суу боюнчабы? Да, сделайте арычную систему. То сделайте депчи. Ответ келген жок. Мына мен келдим, эми болду. Андан сырткары бул багытта жетиштүү иш алып бара албай жаткан акимдин ишмердүүлүгү да атайын кызмат башчысы тарабынан сынга алынды. Иштеп атат. Но бирок жакшы эмес. Анан бул дагы жок, Мындан токтоп турыңыз. Мындан да жакшы иштеш керек. Себеби дегенде булардын ишинин баасы, Мына биздин ушул силердин суроо талаптарын аткарганына жараша болот. Буларга баасы, ишинин баасына биз бербейбиз. Ишине бааны силер беришиңер керек. Аким, шуну сиз мага жеткизип четсеңиз болобу? А эмне чечип бериңиз? Архитектурадан согласование. Причем тут архитектура, там, причем архитектура, что другое. Вы должны были вот это место освободить от этих вот этих игровых моментов, так? Освободить. Анан кийин элдерге айтышыңар, эл журтуна освободить койдук, даярдап койдук. Жакында биз ушундай кылып сквер кылабыз депчи. Мен келишим керек ушу, уялбайсыңарбы? Это должно быть стыдно вам. Понимаете? Я тоже работал когда-то в Ленинском районе. Замакимом работал, первым замакимом работал долгие годы. Так, я эти проблемы все хорошо знаю. Вы должны были заранее этот вопрос решать. И без меня решать. Даже сюда вот, мэр города не должен был приехать, решать вот эти проблемы. А мы тут теряем времени, бегаем и решаем. Ваш вопрос. Тогда зачем вы работаете акимом? Зачем вы работаете акимом, если вашу работу я делаю? Я. Ошондуктан сизге айтып коеюн, атыңыз ким эле? Жаныбек. Сизге айтып коеюн, пожалуйста. Ушул элдин проблемасын чечкилек, макулбу? Эл жалоос этпесин. Эгерде капыстаган эл журтубуз бир жерден интернеттен башка жалоос этсе, шак караңыз дагы чуркап жетип барың ошол жерге. Жетип барың да текшериңиз. Туура айтып атабы, туура эмес айтып атабы? Мыйзамдуу эмеспи? Раз чечип койгула. Мына силердин, например, бир жылда кыла турган жумушуңар бар, туурабы? Бир жылда, например, бюджеттен ушунча акча бөлүнүп берилет.
мынау жұмыстарды атқарышыбыз керек деп. Ошолор чекет аткара бербейсиңер. Аткара бериңиз де өзүңүз эле. Зачем мен сиздин артыңызда чуркап жүрүшүм керек? Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө Камчы Бекташев бийлик органдарында иштеген кызматкерлерге кайрылып, өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөп, бизнесин коргоп, жерлерди өздөрү иштеткени көбөйүп кеткенин айтып, дагы бир ирет эскертүү берди. Бизде мындай болуп атат да, урматтуу жашоочуларга айтып коеюн. Жана ушу силерден эмеңерден пайдаланып, мына биздин журналисттерге дагы бир сыра айтып коюшум мүмкүн. Силер таркатып койсоңор болот по всей стране, чтобы башкалар да уксун. Bizde uşu жерлерде ушул иштеген адамдар, акимдер, вице-мэрлер, акимдин орун басарлары, жана башка бийлик ээлери өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп, өздөрүнүн бизнесин коргоп, кайсыл бир жерлерде жеке өзүнө иштеткендер көйүп кетти да. Ушуну мына мен азыр журналисттер аркылуу бардык мамлекет кызматкерлерге эскертип коеюн. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик кызматка келдиңби? Bir gana kızıkçılığın boş gerek. Mamlekettin gana kızıkçılığı. Gerek bolsa özüңнүн kızıkçılığыңды tebelep ötüp turup mamleket kızıkçılığına birinci orun koyuşun gerek. Oşondo gana iş bolot. Egerde kayсыл bir жерлерде дагы ушундайлар аныктала турган болсо, биз буларды уже административдик эмес, кылмыш жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Кылмыш жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошол мамлекеттик бийликти, колундагы мамлекеттик мал мүлктү өзүнүн кызыкчылыгына пайдалангандарды биз кылмыш жогуна тартышыбыз керек. Вот здесь жители городского населения, я перед вами хотел бы еще раз сказать тем, что все те, которые имеют свои властные полномочия на местах, так, акимы, мэры городов, вице-мэры и все другие, никто не имеет права использовать свои полномочия во благо своей семьи или лично своего. Так, если кто-то будет выявляться таких людей, мы будем их привлекать к ответственности, к уголовной ответственности, в соответствии с нашим законодательством. Поэтому прошу, чтобы наше население также давали нам информацию все время. Мы благодарны населению, которое там дают информацию. Раньше как было? Раньше было, писали письма, там бегали, в очередях стояли, правильно? И чтобы попасть к какому-нибудь чиновнику, там, рассказать свои беды или там какие-то там неправильные действия. А сейчас можете прямо по интернету обратиться, сказать, что вот такие нарушения, такие-то моменты. А местные органы власти немедленно должны реагировать на это. Немедленно должны реагировать. И все те высказывания или недовольство населения как бы исполнять. Поэтому я прошу в дальнейшем наше население быть активным. Белгилей кетсек, УКМК төрагасынын бүгүнкү кыдыруусунун алкагында Новопавловка айыл өкмөтүнүн бир катар кызмат адамдары менен катар пригородный айылынын мурунку башчысы камакка алынды. Нурзат Көчүмкулова, Кудай кааласа Омаралиев, регион, Бишкек.